Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Биз эми Нью-Йоркко келгенден кийин Бруклинге барбай кетсек болбой калат го. Ошон үчүн бүгүнкү күндү эс алуу күнү кылып жолго чыккан жокпуз Агаяга. Азыр Бруклинге киребиз, бир сыйра кыдырабыз. Мекендештерге айтып жүргөн Бруклинди бир сыйра көрсөтүп коелучу. Кайсыл жакка келсеңер жеңил болот деп. Өзүңүздөр көргөндөй азыр биз легендардуу Вашингтон биржден өтүп баратабыз деп айтайын деп. Бул Веризана көпүрөсү достор. Абдан узун, 2 этаж. Үстүнөн жеңил машиналар, анан грузовой машиналар жүрөт. Ылдыйкы 1-чи этаждан болсо жалаң жеңил машиналар. Катерлер жүрөт толтура. Мына тетигинде алыста Бруклин көрүнүп жатат. Моякта Белт Парквей деген бар да. Могу тети Манхэттендан баштап, могу Бруклинди тегерегинен айланып, светофор жок, бирок азыр трафик экен. Биз ошон үчүн трафикке түшпөй эле түз кетип калабыз. Мен бул жакты жакшы билем. Мен ушул жерде жашагам, достор. 4,5 жыл Бруклинде жашаганбыз. Трак менен келгенде да коркпойбу. Манхэттенге жүк беребиз, Стейтен Айландга жүк беребиз, Бруклинге, Квинс, Бронкс, Лонг Айланд деген жерлер бар. Кете беребиз каалаган жерге. Жакшы билип калсаң жакшы экен. Кайсыл жерден трактор жүрөт, кайсыл жерден жүрсө болбойт, кайсыл жерде жапыз көпүрөлөр бар деп. Бардыгын билип калганбыз, достор. Бул жакта көпүрөлөр бар. 12 бирдеме деп жазып коет, а биздин трактын бийиктиги 13,6 да. Бирок өтсө болот. Анан GPS деген аяктан өткөрбөй ар кайсы жолдорго сала берет. Жаш тракстер абдан кыйналат. Биз болсо бул жакта көптөн бери жүрүп жакшы билип калганбыз. Бул жерден азыр киребиз. Сиздерге анча-мынча маалымат берип коеюн, достор. Сиздер бул жерде Брайтон Бич деп ойлоп калсаңар мүмкүн. Жок, Брайтон Бич эмес, Ньютрич деген жол. Бирок өзүңүздөр көргөндөй үстүнөн трейн кетет. Бруклинде ушул жакта ушундай көчөлөр бар. Көчөнүн үстүнөн трейн кетет. Трейн кеткенде шакылдап кулак менен жейт. Башында келгенде көнбөйсүңөр, уктай албайсыңар. Анан кийинчерээк адам көнүп кетет. Жанардан трейн өтүп атабы, поезд өтүп атабы. Жумуштан чарчап келгенден кийин уйку жакшы болуп калат. Башында уктай албай кыйналышат мекендештер. Мен бул жакка көптөн бери келе албай жүргөм. Сагынып каласың, достор. Могул жерде машина оңдогон жерлер бар экен, жалаң китайецтер экен. Китайецтер бири-бирин абдан жакшы колдошот. Китайский бир ишканага барсаңар, жалаң китайецтер иштешет. Америкада өзүңүздөр билгендей, ушундай сүрөттөрдү тарткан жигиттер абдан көп. Имараттардын капталдарына мондай машина токтотуп койсоңор, артына тартып кетиши мүмкүн. Бул жакта абдан ысык экен да, нымдуулук абдан чоң да. Тердей бересиң. Азыр мен кондиционер менен кетип бартам, кондиционерди өчүрөрүң менен сразу тер кетет. Ошон үчүн көп кишилер сумкаларына суу алып жүрөт деп айтайын десем, тиякта 2 кыз кетип бартат. Экөөнүн колунда тең суу бар экен. Суу иче бересиң, иче бересиң, иче бересиң. Мен ушул районго жакын жашачумун. Мына мыякта деген көйүнчөсү
китайский квартал деп коет мыякта. Мыякка токтоп турайын. Бирок көрдүңүздөрбү? Мыякта мусорлар жатат. Бруклиндин эң жаман жери мусорлар көп. Анан өтө таза эмес. Ошон үчүн башында бул жака келип, көнүп, англис тили үйрөнүп, жумушка кирип, квартира тап, кийинчерээк 1-2 жылдан кийин каалаган штатка кетип калса болот. Чикагога келсеңерде жакшы, Филадельфияга, Агаяны, Синсинати шаарына келсеңер жакшы. Бирок именно ушу Бруклинде транспорттун кереги жок. Өзүңүздөр көргөндөй үстүндөн трейндер өтөт, абдан жакшы жүрөт трейндер. Мен Спартакиадага барганда дагы көптөр менен сүйлөшсөм, 2 жылдан бери, 3 жылдан бери, өткөндө бир карындашым айтпады, 12 жылдан бери Бруклинде жашайм, машинам жок дейт. Машина алуунун кажети жок дейт. Андан көрө трейн менен барып келген удобный. Анткени паркинг жок да мыяктачы. Мен азыр паркинг жок ушул жерге токтодум. Монтип бири-биринин аркасына бири коёт машинаны. Анан бири-бирин сүзө берет, бамперлер чийлет, тикеттерин баарын алат. Мен Бруклинде жашап жүргөндө где-то 2000ден ашык доллар 4,5 жылдын ичинде бир 2,5 миңдеп колчу тикет төлөдүм. Туура эмес токтоткон үчүн. Агаяда уже 4,5 жылдан бери жашап атам. Бир да жол тикет ала элекмин, анткени аякта паркинг көп. Эч кандай проблема жок. Хоть 5 машинаң болсун. Магазиндерге барсаң биринин аркасына бирин койбойт. Чоң паркингтер, каалаган жериң болсун. А жашаган жерге келсең, өзүңдүн тегерегинде толтура паркинг, 2 машина болсо 2, 3 машина болсо 3 машина, 5 машина болсо 5 машина коюп салса болот. Караңыздарчы достор, кандай ажайып жер. Мен бул жака көптөн бери келе элек болчумун, атайын сиздерге көрсөтүп коеюн деп келдим. Манхэттендин эң абдан кооз жери. Биз Америкага жаңы келгенде ушул жакты көргөндө абдан суктанганбыз. Азыр жакындатып көрсөтсөк, тетигил жерде Статуя Свободы турат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Статуя Свободы турат. Бул жакта болсо Манхэттендин бийик үйлөрү. Мыякта Бруклин көпүрөсү турат, ар жакта Манхэттен көпүрөсү турат. Достор, мындай ажайып кооз жер Америкада жок го деп ойлойм. Чикагодагы абдан кооз, ушундай көрүнүшү мүмкүн, бирок бул өзгөчө жер. Өзүңүздөр көргөндөй элдин баары скамейкада отурушат, мыяка келишет, басышат. Мекендештерди келгиле деп айтып атабыз, ошо мекендештер келип ушул жерге басышыңарга насип болсун. Ажайып кооз жер достор. Ол жерде чоң футбольный поле бар экен. Балдар футбол ойнап жүрүшөт. Караңыздарчы. Океандын жээгинде. Айда өйдө көтөрүп койсоң Статуя Свободы. Ылды чүрүп койсоң футбольный поледе балдар футбол ойнап жүрүшөт. Астына машина өтөт. Бул жак болсо Бруклин.